Спортта кереметтер көп эле болот, бирок алардын басымдуу бөлүгү булчуң жана мүнөздү даңазалаган окуялар. Муну менен катар укмуштуудай акыл жөндөмүн көрсөткөн иштер дагы жок эмес. Бүгүн сиздерге алардын бирин футбол дүйнөсүн аңтар теңтер кылып, сүйүктүү клубун, футбол олимпиадасына алып чыккан физик тууралуу, тактап айтканда учурда Англиянын жогорку лигасында ойноп жаткан Брентфорд жана анын кожоюну Мэтью Бенхэм басып өткөн жолу тууралуу айтып берели деп турабыз. Кеп башынан болсун. Брентфорд футбол клубу Лондондун батыш тарабындагы ат уйкаш Брентфорд шаарында жайгашкан. Ал Англиянын өлчөмү менен кичинекей эле шаар. Ачык маалыматтар боюнча азыр 30 миңге жетпеген адам жашайт. Көлөмү боюнча Кыргызстандагы Кант шаарына салыштырсак болот. Кант шаарында дагы 30 миңге жетпеген тургун бар. Дал ушул Брентфорд аттуу шаарчада 132 жыл мурун 1889-жылы Брентфорд футбол клубу түптөлгөн. Ал алгач Лондон лигасында ойноп баштаган. Орчундуу ийгиликтерин өткөн кылымдын биринчи жарымында жараткан. 1920-жылы Англиянын 3 дивизионуна, 1933-жылы 2-дивизионго. Арадан 2 жыл өткөндөн кийин Англиянын жогорку лигасына чыккан. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин атаандаштыкка туруштук бере албай 2-дивизионго кулаган. Бир нече жылдан кийин 3-чү, андан кийин 4-дивизионго кулап, туманга сиңген кемеде Британиянын футболунун тереңине түшүп, көпчүлүк футбол көрөрмандарынын көңүл сыртында калган. Дал ушул Брентфорд арадан жарым кылым ашууну убакыттан кийин футбол дүйнөсүн будуң чаңгылып, акыркы убакта эл аралык деңгээлде эң күчтүү лига катары эсептелинип жаткан Англиянын жогорку футбол лигасы APL'га чыга келди. Брентфордтун бул укмуштуудай ийгилиги анын жаңы ээси 44 жаштагы мультимиллионер Мэтью Бенхэмге байланыштуу. Бул адам башка футболдук клубдардын ээлеринен айырмаланып, интеллект менен байыган жаңы заман бап ишкерлерден. Бирок Бенхэм журналисттерге интервью бербеген, өзү тууралуу маалыматтарды жарыялабаган жупун адам. Бенхэм тууралуу маалымат чогултуп жатып, буга өзүбүз күбө болдук. Анын жүрүшүндө Бенхэмди сен тууралуу тилиң эмес, ишиң сүйлөсүн деген көз караштагы адам экенине ынандык. Бирок таптакыр маалымат жок болсо дагы эч бир окуяны айта албайсың. Андыктан ар кайсы маалымат булактарынан бир уштап чогултуп Мэтью Бенхэмдин таржымалын топтодук. Бенхэм дүйнөдөгү алдыңкы университеттердин бири Оксфордтун физика факультетин 1989-жылы аяктаган. Эсепти семичкеде чаккан жаш окумуштуу алгач эмгек жолун Европадагы инвестициялык компаниялардын биринде баштаган. Айрым маалыматтар боюнча АКШдагы алдыңкы банктардын биринде жетекчилик кызматта дагы иштеген. Мындай спортко карама-каршы чөйрөнүн адамы булчуңдарына караганда акылын иштеткенди сүйгөн адам футбол дүйнөсүнө кантип келип калды деген суроо туулбай койбойт. Анын жообу жөнөкөй эле. Футболдун мекени катары эсептелинген Англиядагы көпчүлүк балдарда эле Бенхэм дагы жашынан спорттун бул түрүнө жакын болгон. Ал эми азыр кожоюндук кылган Брентфордко бала кезинен көрмөн болгон. Айрым маалыматтар боюнча ал 1979-жылы 11 жашында алгач жолу бул команданын өз үйүндөгү беттешине күбө болгон. Ошондон тартага жан тарта баштаган. Дал ушул бала кезинен дегдеткен ышкыбоздук аны көп жылдардан кийин бул чөйрөгө баш оту менен сүйрөп келген. Бенхэм 2000-жылдар мелдештерге акча койгондор үчүн атайын анализ жүргүзүп, прогноз түзгөн компаниялардын бирине жумушка орношкон. Ошол учурда бул тармакта аты таш жарып турган Тони Блумдун кол алдында иштеп, оюндар, командалар, оюнчулар тууралуу татаал анализ жүргүзгөндө мыкты өздөштүргөн. 2004-жылы жетекчилиги менен чатакташа кетип, жумуштан чыгып кеткен. Бирок оюндарга анализ жүргүзгөндө мыкты өздөштүргөн Бенхэм өзү акча сайган азарттуу оюнчуга айланган. Мынданын буга чейинки тажрыйбасы жардамга келип, байма-бай ири суммадагы акчаларды ута баштаган. Өзү мелдештерге анализ жасаган компания ачып, мурунку иш берүүчүлөрдүн негизги атаандашына айланган. Компаниясын ийгиликтүү иштетип жана өзү дагы мелдештерге акча сайып жүрүп, ири кирешеге ээ болгон. Бала кезинен көрмандык кылган Брентфорд 2005-жылы финансылык кыйынчылыкка кабылып, клубдун жетекчилиги ачык кайрылуу жасаган. Сүйүктүү клубун сактап калуу үчүн Бенхэм анда өзүнүн аты жөнүн атабай 500 миң фунтту Брентфордко берген. Ал эми 2012-жылы Англиянын 3-дивизионунда жашоосун өткөрүп жаткан Брентфордтун акциясынын 60%-ын сатып алып, анын кожоюнуна айланган. Адаттан тыш амбициялуу пландар Бенхэмдин өзүнө дагы коркунучтуу көрүнгөндүктөн, алгач эксперименталдуу улуу максаттарды кичирээк башка клубда сынап көргөн. 2014-жылы Даниянын футбол лигасында иши жүрүшпөй жаткан Midtjylland командасын сатып алган. Ал жака аны менен көз карашы дал келген. 30 жаштагы даниялык Расмус Анкерсенди жетекчи кылып дайындаган. Бенхэмдин философиясын кош колдоп колдогон Анкерсен, эгер каршылашыңа караганда ресурсуң аз болсо, анда болушунча ийкемдүү жана жаңычыл идеяларга бай болуш керек деген принципти карманган. Алардын бул клубтардагы алып барган иштери тууралуу баш аягы жок мактоолорду айта берсек болот. Бирок көрөрмандын убактысын үнөмдөө үчүн негизгилерине токтолсок, алар Midtjyllandга адаттагыдан алда канча көп адистерди жалдашкан. Алар баш аягы 10 машыктыруучу алып келишип, алардын арасында айып соккусу үчүн өзүнчө машыктыруучу, ауттан топту киргизүүгө өзүнчө машыктыруучу сыяктуу адистерди кезиктирүүгө болот.
Ошондой эле эки медицина докторун жана медитация боюнча адис мурда Оксфордто сабак берген нейрофизиологдор дагы чакырылган. Жыйынтык көп күттүргөн эмес. Көп убакыттан бери алардан ийгилик жүзүн буруп кеткен Миттюан соңку жылдары Даниянын Суперлигасында алдыңкы 3-түктөн чыкпай келе жатат. 3 жолу чемпион болду. 2020-2021 жылкы сезондо Чемпиондор Лигасында дагы күчүн сынап көрдү. Муну менен катар алар Миттюан жана Брентфордко оюнчуларды алууда дагы өзгөчө ыкмаларды колдонушкан. Алгач атайын анализдер жүргүзүлүп, өз клубтарында бааланбаган, баалары арзан, жөндөмдүү оюнчуларды аныктап алып келе башташкан. Ошондой эле бага ачылбай келген таланттарды түпкүрдөн сууруп чыгып, алардын айрымдары англис футболунун чыныгы жаркын жылдыздарына айлана башташты. Мисалга АПЛга Брентфордтон мурда чыгып кеткен Уоткинс менен Бен Рахман алсак болот. Чабуулчу Оли Уоткинс 2017-жылы Брентфордко Эксетер Ситиден 1,8 миллион фунтка келген. Ал 3 сезондо Брентфорд үчүн 50 гол киргизип, 2020-жылы АПЛдагы Астон Виллага 30 миллион фунтка 17 эсе кымбат сатылган. Кийинки жылы кеч жаңган жылыс Уоткинс Англиянын улуттук курамына алгачкы чакыруусун алды. Ал эми Вингер Саид Бен Рахма Брентфордко 1,17 миллион еврого келген. Ал 2021-жылкы кышкы трансферде Вест Хэмге 25 миллион еврого 15 эсе кымбат өттү. Белгилей кетүүчү нерсе, бул оюнчулар жаңы клубтары менен 5 жылдык контракт түзүшкөн. Мындай узак мөөнөттүү контракт аларга болгон ишенимди эң сонун көрсөтүп турат. Ири футболдук клубтар баш айланткан суммаларды трансферлерге коротуп, оюнчулардын миллиондогон маяналарынан улам ири чыгымдарга учурап жатканда, Бенхэм бул нерселерден тескерисинче пайда көрө баштаган. Ал Брентфорд деле трансферлерден 140 миллион евро пайда көргөн. Мындай адаттан тыш идеялар ашыпташкан бизнесмен Брентфордду финансылык аңдан алып чыгып эле тим болбостон, сүйүктүү клубун өнүктүрүүгө ири суммадагы каражаттарды салган. Ачык маалыматтарга ылайык, соңку 7-8 жылда эле Брентфорддун өнүгүүсүнө алып 100 миллиондон ашуун фунт стерлинг короткон. 17 миңден ашуун адам баткан стадион куруп, футбол академиясын Англиядагы алдыңкылардын бирине айланткан. Бул бирок негизгиси эмес. Ал сүйүктүү клубу үчүн жана жалпы футбол дүйнөсү үчүн кылган негизги эмгеги жаңы футбол менеджментин алып келгенинде. Дал ушундай прагматикалык ыкмалар менен 2014-жылы Брентфорд Англиянын 2-лигасы чемпионшипке чыккан. Бенхэмдин көз карашын колдоого машыктыруучусун, кызматкерлерин баарын кууп чыгып, АПЛга болгон жолдом үчүн бир нече жолку ийгиликсиз күрөштөн кийин Бенхэмдин схемасы өз жемишин бере баштаган. 2020-2021 жылкы сезондун жыйынтыгы менен чемпионшипти багындырып АПЛга чыгышты. Эң күчтүү эсептелинген лигадагы алгачкы сезонунда 20 команданын ичинен 13-орунду ээлешти. Учурда Брентфорд, Ливерпуль, Арсенал сынды дөшө клубтар менен тең тайлашып оюн алып барып, АПЛдын турнирлик жадыбалынын 1-ондугунда келе жатат. Мындай иш алып баруу ыкмалары, мындай ийгиликтер көрүүчүлөргө Moneyball тасмасын жана математикалык атайын эсептөөлөр менен командасын чемпион кылган, анын башкы каарманын аргасы эске салат. Өзгөчөлүгү Бенхэм мындай акылга сыйгыз ийгиликтерди чыныгы жашоодо жаратууда. Тасманын башкы каарманынан айырмаланып, Бенхэмдин киносу али бүт элек. Аны АПЛдын чемпиондугу жана Чемпиондор Лигасынын кубогу сынды бийик ашуулар күтүп турат. Аларды багындыра алабы жана аны кандай жол менен ишке ашырат, муну албетте убакыт көрсөтөт. Сиз кайсыл клубду сатып алып ийгиликтерди багындыргыңыз келет? Комментарийге жазыңыз.